Assalamu alaikum. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Урматтуу оор жүк ташуучу байкелер, фура айдаган байкелер, кандайсыздар? Мына ушул экран астында көрүп турган цистерналарды көрүп турасыздарбы? Бензовоз. Ушулардын баары сатылат экен. Азыр эси менен чогуу бир чекеде маалыматтарды беребиз. Андыктан тыңдап угуп туруңуздар. Бааларыны, состоянияларыны бир четтен көрсөтөбүз. Эгерде сиздер ушундай издеп жүргөн болсоңуздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы, Аллага шүгүр, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Так, бул цистерналар туугандар. Бишкек шаарынын батыш тарабындагы совхоз Фрунзе, тагыраагы Сокулук районуна караштуу совхоз Фрунзе айылынын маңдайындагы конзавод айылында турат. Канча баш бар жалпы? Канча штук бар? Жалпы азыр 4 штук неме бензовоз, 1 штук газовоз бар да. Так, мынауңуз бензовоз экен, а? Бензовоз. Мынау пропандейт газ экен, а? Газ бул, Наркысычы? Бензовоз. Бензовоз, а? Бул жакта экөө турат, бул да экөө тең бензовоз окшойт, а? Бензовоз, Наркы четтегичи рама турат. Бул неме үстүдөгү немесини чечип алганбыз. Буну астыда раманан бир мос бар да. Ал кимге рама керек боло, ошо асты жагы керек. Разбордобу бул? Разбордо мындайча айтканда. Жакшы экен. Так, туугандар, бир четтен баштайбыз. Булар канча кубтук эми байке? Бул примерно баары 38 куб да, плюс минус. 38 куб. Кичине плюс минус да. Нахадуу? Бул нахады. Мына да рейстен келип токтогон. Рейстен келип токтогондагы анан ушул өзү бир карап алат да, бул эми средний состояниясы. Средний. Бааларын сразу айтып кетпей, жылдары кандай болду булардын? Бунун жылдары баарыныкы эле эски. Бул билбейм, жылыны бир 2000'nin өйдө аз ушундай болуш керек. Жылдары эски болот. Муну негизи билгендер көрүп тааныйбы, канчанчы жылкы, кандай, а? Состояниясына карайт да, бул азыр бензовоздор баары эле жылдары эски болот. Ана мунунуку алюмин, мына отурганча. Алюмин бул. Алюмин. Крышкалар иштейт, жабылабы? Баары иштейт. Крышка баары. Подушкалары иштейт, баарычы. Мен жакынырактан да көрсөтүп коеюнчу, анан мына мостторуна дагы маани беришет да. Мына дөңгөлөктөрүнүн абалдары. Мостору не деген мос эми бул? Так, мына өзүңүздөр окуп алыңыздарчы. Дөңгөлөктөр уже алмаштыра турган убакыт болуп калыптыр, а? Эми бул токтогон бойдон турат да. Так, мына арты тарабынан көрүнүштөрү, габариттер бар экен, а? Бүт баары иштейт, бүт баары иштейт. Нахадуу? Нахадуу. Азыр келет сүйрөп кете берет. Рабочий состоянияда өзү бир каратып алат да. Кээ бир смазка кыла турган жерлер деме кылып, а? Эмелерчи, воздушный тормоздар бар иштейт? Иштейт. Жүрүп келип токтогон да. Жүрүп келип токтогон. 38 куб. Эми мен жакшы түшүнбөйм да. Мына жакшы түшүнбөйм, эми көрүп сиздер түшүнүп аткан болсоңуздар, эми билебиз, эми баягы бензин ташышат, фуралап. Ушундай бензовоз эмелер экен, мындай цистерналар. Алюмин дедиңиз, 38 куб. Так, экинчисичи, мына бул экинчиси бул газовоз. Пропан. Газ ташыйт бул. Бул канча куб? Жомон чоң го бул. Бул неме 46 куб да бул. 23 тонна алат да. Охо. Тонна калган. Жаман чоң экен андай. Мына дөңгөлөктөрдө караңыздар, бакубат чоң дөңгөлөктөр турат экен. Габариттер бар. Техпаспорттары бар булардын? Бүт баардыгы бар эми. Техпаспорттары бар. Жакшы. Бул да иштейт. Бунун баасы канча мына? Кошуп кете берет. Бул да 10 000 да. 10 000 доллар. Мынаны канча дедиңиз? Буну 8 000 доллар. 8 000 доллар, а? Бул 10 000. Наркыда бензовозбу? Ал да бензовоз. Бунун габариттери башкачараак экен, а? Мына. Булар эми биякта жүргөн эле машиналар немелер да? Жүргөн машиналар. Бул да токтогон ошо бойдон. Ооба, келип туруп токтогон ошо бойдон турат. Бул да сразу кошуп кетсе болот. Бунун состояниясы жакшы. Бочканынча. Бунун бир жериге неме тийген эмес. Баягы мына бочкалар ташпашпы? Жок, тешилгенде неме жамайт да. Сварка тийелек дейсиз? Сварка тийелек, жамалган эмес. Состояниясы. Бул канча куб? 38 куб бул элечи. Бул да болсо. Бирдей эле наркылар менен, бар эле бир. Кичине плюс минус бир 500 көп, 500 аз болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн, а? Баллондору бар экен, дөңгөлөктөрү законный бунуку бар. Астыңкы аркаңкылары жакшы экен, ортоңкусу средний экен, а? Мындай жакынырактан да көрүп коеюнчу. Так, мынакей. Эми бул мостторду өзүңүздөр көрүп түшүнсөңүздөр керек. Чирик-бириктер жок, а? Жок, вообще чириги жок. Подушкалар көтөрөт? Подушка көтөрөт. Бул сразу кошуп кете берет бул рейске. Кошуп айдап кете берет. Бунун баасы? Бул жакында эле рейстен келген. Бул деле 10 000 да. 10 000 доллар.
Крышкалары бар, жабылабы, законный? Бүт иштейт. Бүт иштейт. Бардыгы турат. Сразу кошулуп кетет. Мунун состояниясы жакшы бул бочканын жок. Болду. Демек, буга голова эле керек экен да, головасы барлар алып иштетсе болот. Техпаспорту бар? Бар, бүт. Өткөрүп бересиз? Өткөрүп беребиз. Жакшы. Жүрө бериң, кийинкисин да көрөлү. Эми сыртынан көрүп өзүңүздөр таанып атсаңыздар керек, кандай бочкалар. Муну эми баары деле баягы түшүнгөн адам, же болбосо жаңы иш баштаса түшүнгөн адам менен кошо келип алат. Мына жерде дагы экөө турат. Эки бенза бочкалар деп коебуз, цистерналар. Нар жагында бир рама. Мына ал акты айтыңызчы, ак кандай бул? Бул актын да состояниясы жакшы, абалычы. Бул да жакшы. Булга да бир жерге неме тийген эмес. Сварка тийген эмес, Рабочий иштеп турган элек, Иштеп турган. Бул да иштеп келип токтогон. Муну менен мына экөө кичине окшошуп кетет экен, бираз, Ооба. Мына эмелери, дөңгөлөк тургучтары, мына улай турган жерлери окшошуп кетет экен. Так, бул да 38 куб. Бул да 38 куб. Үстүндө жаман эшиги көп го, аны эмеси. Ооба, секциясы көп да, көп бөлүнгөн. Секциясы көп экен, Бүт чырактары бүт иштейт. Бүт бар иштейт. Кошот кете берет мун делечи. Мун деле состояниясы жакшы. Пулу канча? Пулу бул деле 10 миң. 10 миң доллар, Демек, мына ол 10 миң доллар болду. Моёко тең 10 миң доллардан, Ооба. Наркыны канча дедиңиз? Ал 8 миң доллар. 8 миң доллар. Мына акыркычы? Мына акыркысы бул деле иштеп келип токтогон. Бирок бул мына бочка анча-мынча жериге сварка тийген. Мунага? Аны өзү алуучулар билет. Сварка тийген. Рамалар бүтүнбү? Рамалар бүтүн, баарынчы. Бул кош дөңгөлөк экен, жакыныраак барып көрсөтөйлү жүрүңүздөр. Мына бир путу жок экен. Так, мынакей. Бул 6, бул жагында эле 6 дөңгөлөк турбайбы мунука, 6, аягында 6 болот да. Бул да иштеп келип токтогон? Иштеп келип токтогон, ошо ойдон турат. Бунун неси эме? Мына минустарындагы барбы минустары? Минустары эми ошо асты жагы дөңгөлөктөрү слабый да. Которуш керек. Калган жагы жакшы. Калган жагы эми рейстен келип токтогон. Бунун эми эң көп алмаштырыла турган нерсеси дөңгөлөк да. Дөңгөлөк да аслында. Кымбаты дөңгөлөк. Кымбаты дөңгөлөк. Калган эми механический да бар жок элечи, туурабы? Прицеп да бар делечи. Бунун баасы? Бул деле алюмин. Бунун баасы 6 миң доллар. 6 миң доллар. Мына актын да арка состояниясын көрүп алыңыздар. Жакшы экен. Мунан деле негизи состояниясы жакшы экен. Только бул аркасы кош дөңгөлөк. Эми кээ биркилер ушуга кызыгат да, туурабы? Кош дөңгөлөккө дагы, Кээ биркилердин артында бир осукка кызыгат. Мынабычы, мына рамачы? Бул рамадагы бул ушул астыгы час бар, анан бир мосу бар. Арткы мос бар экен, Арткы мос. Эки мосуну чечип туруп башка немеге койгонбуз. Разбор болгонбу? Разбор болгон. Рама өзү түзбү? Рама түп-түз, эч рамада косяк жок. Рамада косяк жок. Бунун канча эми ушу рама, ушу скелети боюнча? Бул скелети боюнча буну 2 миңге берем. 2 миңге? 2 миңге керек болсо. Жакшы. Туугандар, баарынын техпаспорттары бар экен. Кимге рама эле керек болсо, же болбосо осу менен ушундай рама керек болсо, кайрылсаңыздар болот экен. Муну деле алып, бул размерлери окшош эле болсо керек, Окшош бар, Окшош эле, Бунун баасы 8 миң доллар, 10 миң, наркы газовоз менен. Муна 6 миң. Бул 6 миң, Бул 6 миң, 8 миң наркын айтып аттыңыз, Муна экөө газовоздор менен да бензовоз экөө 10 миң доллардан болду. Наркысы 8 миң. Жакшы экен анда. Кимиңиздер издеп жүргөн болсоңуздар, экрандагы номерлерге кайрылып, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул Чүй облусундагы совхоз Фрунзе айылынын маңдайында конзаводдо турат. Эгерде ушундай издеп жүргөн болсоңуздар, экрандагы номерлерге чалыңыздар, келиңиздер, соодалашып алыңыздар. Мынакей мен силерге дагы бир сыйра жакыныраактан кылып көрсөтүп коеюн. Мынакей 2 тоголок бочка, 3 мындай квадратный бочкалар. Состояниясы мынаныкыны нахаду дедиңиз. Бул да нахаду, моёко тең нахаду, нахаду. Наркын только дөңгөлөгүн эле эме кылыш керек, алмаштырыш керек. Анан асты жагын эми өзү карап алат. Осулар иштейби баары? Иштеп келип токтогон да. Иштеп келип токтогон. Эми чалып көрүшсүн, чалып көрүңүздөр, байланышыңыздар, жаккан болсо келип алыңыздар. Анан туугандар, дагы бир фура сатылат. Аны биздин тез кабарга кирсеңиздер, отдельный бир выпуск болуп чыгат. Ошондо көрүңүздөр. Рено эле ал? Рено Премиум 2012-жылкы. 2012-жылкы, Нахаду? Нахаду анын состояниясы өтө жакшы, азыр көрсөтөбүз татканда. Кийинки выпусктан көрсөңүздөр болот.